Assalamu alaikum. Kechki salam, урматтуу мекендештер, патриоттор, кыргызстандыктар. Мен кайрылып жаткан себеби мына Садыр Байке чыкканына 10 күн болду. 10 күндөн бери булар Садыр Байкенин колубутун тушап коюп иштетпей жатты. Садыр Байке кандай жол менен кетти? Мындай мыйзамдуу болсун, мыйзам чегинде болсун деп баягы каракчылык жол менен эмес, баскынчылык жол менен эмес, мындай мыйзамдуу жол менен кетейин десе, эми булар мыйзамдуу жолго салып алып, Садыр Байкени да бөйрөктөн шыйрак чыгаргандайчы, жумурткадан кыр чыгаргандай, улам тиги кырын чыгарып, бул кырын чыгарып, тиягынан бөйрөк шыйрак чыгарып, айтор Садыр Байкени булар иштетпей атышат. Иштетпей атышат. Тиги Соке, баягы эле Соке, ал баягы сөзүнөн, убадасынан кайтты. Аны баарыбыз билебиз, ошону күткөнбүз. Урматтуу мекендештер, мен Садыр Жапаровдун өзүнө жолугуп сүйлөшүп чыктым. Эртең саат 12'de Бишкек шаарында эски аянтка Садыр Жапаровдун колдоочулары чогулат. Келиңиздер, Садыр Жапаровду колдойлу. Булар иштеткиде эмес, бул жүзү караларчы. Бул жүзү каралар иштеткиде эмес. Келип туруп ушуга до конца туруп коелчу. Садыр Жапаровго карматалычы, тактыны карматып туруп, премьерликти алды. Эми президенттин полномочиясын алып туруп, буларды ошого вынуждать этип, ошого булар моюн сунбай атат. Эл келбесеңер, кыргыз элим келип бергилечи. Булар моюн сунбай атат. Эл тарап кетти деп элечи, отурат. Моякта эл кылкылдап күтүп отурган менен иши жок. Булардын көрдүңүздөрбү? Чыныгы жүзүн көрдүңөрбү? Жана Жанар Акаев, Канат Исаевдин чыныгы жүзүн көрдүңөрбү? Кыргыз элине жакшылык кыла турган ою жок булардын. Кайра мыйзам талаасына салып туруп, Садыр Жапаровду мояктан премьерликтен түшүргөн тат булар. Бийликтен кулаткан тат. Биздин элдин бийлигибизди, элдин үмүтүн кулаткан тат, уурдаган атат булар. Ага жол бербейбиз биз, кыргызстандыктар. Келиңиздер, бул биздин мыйзамдуу укугубуз. Эртең саат 12'de, эртең канчанчы число? 14 октябрда саат 12'de эски аянтка келиңиздер. Туруп элери Садыр ага үчүн.